Салам достор, бүгүнкү өтө турган грамматика ина жана мада. Эки грамматиканы үйрөнөбүз. Биринчиси ина. Бул грамматиканын кыргызчасы же. Зат каланат. Эгерде заттын аягы үнсүз менен бүтсө ина, эгерде үндүү менен бүтсө на. Мисалы карайбыз. Биринчиси. Хуэсае оттоке вайо. Ишканага кантип келесиң? Посуна жихачорой таго вайо. Автобус же метрого түшүп барам. Же түшүндүк э? Эми экинчисин карайбыз. Ури онже манналкайо. Биз качан жолугайлы? Кымё ирина тоёири оттеё. Пятница же суббота кандай дейт. Эми үчүнчүсүн карайбыз. Ботоң ачиме момогойо. Көбүнчө сар менен эмне жейсиң? Чонун квайрына кимпапыл могойо. Мен мөмө жемиш же кимпап жеймин дейт. Түшүндүк э грамматикага мындай же мындай. Эми диалог өтөбүз. Биринчи угуп көрөбүз. 시청에 어떻게 가요? 버스나 지하철을 타고 가세요. 뭐가 더 빨라요? 지금은 버스가 좀 더 빠를 거예요. 몇 번 버스를 타고 가요? 1번이나 2번 버스를 타고 가세요. Эми бир-бирден карайбыз. Туан жана Минсо. Туан, 시청에 어떻게 가요? Мерияга кантип барам дейт. Посуна жихачорыл таго 가세요. Автобус же метрого түшүп барыңыз дейт. Мога то паллайо? Кайсынысы тезирээк барат, тезирээк болот дейт. Чыгымын посуга чомто парыл коеё. Азыр автобус бир аз тезирээк болот дейт, тезирээк барат дейт. Мётпон посурыл таго кайо? Канчанчы автобуска түшүп барам. Илбонина ибон посурыл таго касеё. Биринчи же экинчи автобуска түшүп барыңыз. Эми бүгүнкү сыларды карайбыз. Биринчиси майыл посу, айылдык автобус, шине посу, шаардык автобус, кийинкиси шиве же косок посу, экспресс автобус, кийинкиси такси, гича, поезд, ктикс же косок юлча, ктикс билебиз. Кийинкиси жихачоль, метро, бихенге, самолет, П, корабль, посу чоңрюжаң, автобус, остановкасы, кийинкиси посу томноль, автобус терминалы, такси сыңгаңжаң, такси стоянкасы, кийинкиси гичаёк, поезд станциясы, жихачолёк, метро станциясы, кийинкиси гоңаң, аэропорт, акыркысы йогек томноль же соңжаңжаң, кеменин терминалы. Эми экинчи грамматиканы карайбыз. Мада. Бул грамматиканын кыргызча мааниси ар, сайын. Бул да зат каланат. Мисал карайбыз. Биринчиси. Суёңши соңдаңе даныёё? Суёң айым, соңданга барасызбы? Не ириоилмада соңдаңе кайо? Оба ар воскресенье соңданга барам. Же воскресенье сайын соңданга барам дейт. Эми экинчисин карайбыз. 150번 посуга жажу вайо? 150-нчи автобус бат-баттан келеби? Не 5분마다 вайо? Оба 5 мүнөт сайын келет. Же ар 5 мүнөттө келет. Эми үчүнчүсүн карайбыз. Яншинын 휴가 때마다 여행을 가네요. Ян мырза, ар каникул учурунда саякаттаганы барасыз го. 제가 여행하는 곳을 좋아해요. Мен саякаттаганды жакшы көрөм. Түшүндүк э? Эми диалогду карайбыз. Биринчи угуп көрөбүз. 리리 씨, 일요일에 뭐 해요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. 리리 씨, 교회에 다녀요? 네, 일요일마다 교회에 가요.
그런데 미영 씨는 종교가 있어요? 부모님이 불교 신자라서 저도 어릴 때는 절에 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. Болып көрдіге эми карайбыз. Миёң жана Лили айым. Лили 씨 일요일에 뭐 해요? 오후에 같이 쇼핑 갈래요? Лили айым, воскресенье күнү эмне кыласың? Түштөн кийин чогуу 쇼핑 кылганы барбайлыбы? 미안해요. 일요일에는 교회에 가야 돼요. кечиресиң, воскресенье күнү церковка барышым керек дейт. Лили 씨 교회에 다녀요? Лили айым, церковка барасызбы? 네, 일요일마다 교회에 가요. 그런데 미영 씨는 종교가 있어요? 오바, ар воскресенье же воскресенье сайын церковка барам. Бирок 미영 айым, диниңиз барбы? 미영, 부모님이 불교 신자라서 저도 어릴 때는 절에 다녔어요. 그런데 요즘은 바빠서 잘 안 가요. ата энем буддизм динин кармагандыктан мен дагы кичинекей кезимде барганмын дейт. Бирок ушул күндөрү бошо болгондуктан жакшы барбай жатам дейт. Түшүндүк эми силарда карайбыз. Биринчиси 불교, буддизм дини, кийинкиси 기독교, христиан дини, кийинкиси чонжукё же католик, католиктердин дини, кийинкиси исламкё, ислам дини, чөл, храм, 교회, церковь, соңдан католиктердин чиркөөсү, саон же музыка, биздин мечит, сыним, монах, моксаним, христиандардын монахы, шинбуним, католиктердин монахы, акыркысы имам. Ушун менен достор, бүгүнкү грамматикаларыбыз да соңуна келип жетти. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, аньон кешипчү, камсамнида.